Береги кызылчалар жай бою суудан кем болбой, эми дыйкандардын эмгеги кайтып учурда казылып алынган турат. Ал эми анын түшүндүрүгүнүн жакшы болоорунан күнөм санабаган дыйкан казылып алынаар алдында жакшылап сугарууда. Анткени топурак нымдуу болсо, борпоң болуп оңой казылат. Былтыр где-то бир 50дөн 60тан 62ден ушундайдан айланган да. Эми быйыл Кудай буйрса бул 70ке барат го деп атабыз да, бияктан бул жерлерденчи. Эми бул да немеден да зависит этет, ошо жерден да болуп калат. Анан кийин бул быйыл бирок эми жерден болгон жок. Былтыр кичине кургакчылык болду эле, быйыл жаанчылык болуп сухат болуп, суу жакшы келип жакшы болуп атат. Кызылчаны багып өстүрүү оңойго турбайт. Анткени аны зыянкечтерден коргоо, сугаруу, отоо бир катар түйшүктү талап кылат. Ошого эң кыйынчылыгы ошо эң башында башталганда жазында да. Жазында ушунун баарынан кичине баягы көтөрүлүп өсүп калгыча, суат башталгыча да. Ошого чейин караш керек да. Эл эмгегин жер жебейт дегендей канчалык эмгек кылсаң түшүм ошончолук берекелүү болот. Бадырайып өскөн кант кызылчасы комбайнга тишилип жык жыйма болуп жүктөлүүдө. Кемин району боюнча 27.100 гектар болсо, анын 19.100 гектар айдоо аянты. Аларга кызылча, жүгөрү көп жылдык чөп, арпа, буудай айдалган. Дыйкандар үчүн азыр учурдун кайнап турган иши кант кызылчасын ийгиликтүү жыйнап, өзүн актагыдай татыктуу багып өткөрүү. Алардын айтуусу боюнча ар гектарынан 70 тоннага чейин түшүм берүүсү күтүлүүдө. Сталбек Абдыраев, Мирлан Жаныбеков, ЛТР каналы, Чүй облусу.